Урматтуу кыргызстандыктар, кымбаттуу Көл кылаасынын тургундары, бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары жана кадырлуу меймандары. Бүгүн биз көптөн бери сөз болуп, кылдат иштелип чыккан заманбап Асман шаары долбооруна расмий түрдө старт берүү максатында мезгил чогулуп отурабыз. Иш-чарага күбө болуу үчүн өлкөбүздүн булуң бурчунан көптөгөн мекендештерибиз дагы чогулушту. Кыргызстандын бардык аймактарынан өлкө тарыхында биринчи жолу болуп жаткан бул ири курулуштун башталышына келип олтурушунун өзү эле биздин элибиздин биримдигинен, ынтымагынан кабар берет. Заманбап шаар курулушун колдоо менен биз алдыга коюлган улуу максаттарга ынтымак менен гана жетерибизди, ой кыялдарыбызды реалдуулукка айланта аларыбызды далилдеп турабыз. Азыркы тапта дүйнө өлкөлөрү акылдуу шаарларды курууга умтулуп жатканын эске алсак, заманбап заман талабынан артта калбай, акылдуу шаар куруу долбоору кубаттоого арзыйт. Бул долбоорду ишке ашыруу менен биз кыргыз бермети болгон Ысык көлдүн жээгинде инновациялык шаар куруп, экономикалык жана туристтик борборго ээ болобуз. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында мындай ири долбоор эң алды менен туризмди жана инвестициялык мүмкүнчүлүктү өнүктүрүү максатын көздөйт. Дүйнөнүн булуң бурчундагы туристтерди өзүнө тарткан кереметтүү көлүбүздүн жээгине мындай инновациялык шаар куруу менен өлкөбүздүн туристтик жана инвестициялык кудуретин мындан да арттырууга жол ачылат. Асман шаары чыгыш менен батышты, түндүк менен түштүктү байланыштырган финансылык хаб болуп калат. Бул шаар бүтүп ишке кирип кетсе, бүгүн Кумтөр жалпы мамлекетибиздин экономикасын кандай алдыга жылдырып жаткан болсо, тамчы эркин экономикалык аймагы менен бул шаар дагы бүткүл өлкөбүздү экономикалык жактан локомотиви болуп алдыга сүйрөп кетет. Ушул жерден бир нерсе айта кетейин, урматтуу туугандар, сөздүн маалы келгенде айтпаса сөз атасы өлөт дейт. Айрым биздин кыска ой жүгүрткөн жарандарыбыз бул шаарды Баткенге салып койбойт белеңер, баарын эле көлгө сала бересиңерби деген дооматтарын айтып жатышат. Эгер Ысык көл Баткен тарапта болгондо, биринчи кезекте бул шаарды сөзсүз Баткенге салдырат элем. Инвесторлор дагы өздөрүнө ыңгайлуу курорттук аймактарды тандашат экен мындай курулуштарды курууда. Эң негизгиси кайсы жерибизге салынбасын, бул шаар ар бир кыргызстандык үчүн пайда бере турган, өлкөбүздүн жалпы экономикасын алдыга жылдыра турган Кыргызстандын локомотив шаары болот. Мисалы, Кумтөр Ысык көлдө жайгашканы менен бардык пайдасы республикалык бюджетке түшүп, ар бир кыргызстандык үчүн 30 жылдан бери пайдаланып келет. Дал ошол сыяктуу эле бул шаардагы жалпы кыргызстандыктар үчүн пайда берет. Ошондуктан арканды алыс таштап, жалпы Кыргызстандын түбөлүктүү келечегин ойлойлу туугандар. Кудайдын берген бир мезгили келет. Мамлекетибиздин түштүк аймагына дагы Кудай буйрса дал ушундай шаар салынат. Көл жээгине заманбап шаар салуу аракетиндеги дымактуу планыбызды учурунда сындагандар, ага ишенбегендер да болду. Дүйнөдө болуп жаткан жетишкендиктерден жакшы кабардар болгондор алысты ойлоп, демилгени колдоп коштоп, мындай ири долбоорлорго коркпой киришүүгө салым кошушту. Коомчулуктун бир бөлүгү мамлекетибиздин чама чаркына карап, акылдуу шаар курууга чоң акча керек, анча каражат кайдан табылмак эле деп, буга чейинкидей эле кедейчилик синдромунан чыга албай, долбоордун ишке ашпастыгын айтып, бийликтегилер куру кыял кылып жатышат деген шашылыш бүтүм чыгара салышты. Айтор, элибиздин пикири экиге бөлүнүп, бир бөлүгү арканды алыс таштайлы десе, экинчи бөлүгү чамабызга чактап иш кылалы деп кызуу талкуу жаралып кетти. Муну биз ачык айкын талкуу жүргүзө алган кыргыз коомчулугунун артыкчылыгы катары дагы бааласак болот. Бул арада тагыраак айтканда 1,5 жылдан бери акылдуу шаардын бир нече долбоорлору даярдалды. Асман шаарынын долбооруна жана анын
курулушунун башталышына өлкө казынасынан бир дагы тыйын кеткен жок. Себеби мындай ири долбоорлорду ишке ашырууга катышууга кызыккан сырткы инвесторлорубуз бар. Бүгүн биз конкреттүү инвесторлор менен Асман экологиялык шаарын курууга капсула салууга изги ой тилек, жакшы максаттарды коюп, ири долбоорду бысмылда деп баштап жатабыз. Учурунда Аравияда Неом, Эмираттарда Маздар Сити, Швецияда Вестерн Харбор, Кытайда Күнөстүү өрөөн сындуу туруктуу өнүгүүгө багытталган долбоорлор ишке ашкан жана азыркы кезде дагы ийгиликтүү өнүгүүдө. Андыктан аталган өлкөлөрдүн ой кыялдары реалдуулукка айланып, дүйнө элин суктандырып башкаларга үлгү боло алды. Демек биз дагы Асман шаарын кура алабыз. Башкалардан эмне бизге? Урматтуу бүгүнкү саамалыктын катышуучулары, биз акылдуу шаарыбызды эмне себептен Асман деп атап жатабыз? Анткени Асман орусчага небо, англисчеге sky деп которулат эмеспи? Буга дагы өз дараметине ишенүү менен жаңы бийиктиктерге умтулуунун, алдыга чоң максаттарды коюп, аларды иш жүзүнө ашыруунун символу болуп калсын деп жакшыга жоруп, аруу тилек кылып ушундай ысым ыйгарып жатабыз. Кудай буйрса, Асман шаары ар бир позитивдүү адамдын өз бийиктигин таба алган, ой кыялдарын орундата алган керемет жайына айланат. Албетте, шаар куруу, айрыкча акылдуу шаар куруу, бул өтө тыкыр пландоону, эксперттик жана координациялык аспектилерди талап кылган абдан татаал технологиялык процесс. Мында айлана чөйрөгө зыяны тийбегендей материалдар менен технологияларды колдонуу, энергиянын кайра жаралуу булактарын интеграциялоо, таштандыларды чыгаруунун туруктуу системасын камсыз кылуу, ландшафттык пландоодо мыкты дизайн иштеп чыгуу жана башка бир топ экологиялык, инновациялык маселелер эске алынышы кажет. Ооба, ошону менен катар эле толук кандуу шаар куруу убакытты, ресурсту жана күч аракетти талап кылары түшүнүктүү эле жагдай. Ошондуктан Асман шаары керектөөлөр жана мүмкүнчүлүктөрдү эске алуу менен ырааттуу түрдө калыптанат. Ошентсе да биздин эң биринчи милдетибиз базалык инфратүзүмдү жаратып, тургундардын жашоо турмушуна зарыл болгон шарттарды түзүүгө жетишүү. Урматтуу мекендештер, кадырлуу агайын туугандар, ар бириңиздердин көкүрөгүңүздөрдө ысык көл кыргыз бермети, аны көздүн карагындай сакташыбыз керек деген ыйык сезим жашаарын жакшы билем, жакшы түшүнөмүн. Асман акылдуу шаарын куруу менен ыйык көлүбүз, ажайып жаратылышыбыз менен заманбап акылдуу шаардын бири-бирине шайкеш келген гармониясын жаратууну көздөп жатабыз. Башкача айтканда, акылдуу шаар курууда эң ириде көлүбүздүн экологиялык баалуулугуна абдан чоң маани беребиз. Шаардын инфратүзүмүн пландоодо, иштеп чыгууда, дегеле ар бир деталын карап чыгууда айлана чөйрөнү коргоо жана экологиялык туруктуулук жаатындагы ченемдер жана стандарттардын толугу менен сакталышын тыкыр көзөмөлүбүзгө алабыз. Ошол эле сууну пайдаланууда, ошол эле таштандыларды чыгарууда, ошол эле жылытуу системасында дүйнөдөгү акылдуу шаарлардын эң мыкты тажрыйбаларын пайдаланабыз. Дегеле биз ысык көлүбүздүн экологиялык абалына изилдөө, мониторинг жүргүзүү боюнча айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы окумуштуулар жана эксперттер менен кызматташууну колго алабыз. Эми биздин өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрүбүзгө, жалпы эле инвесторлорго дагы кайрылууну эп көрүп турамын. Башында эле баса белгилеп айтып кетейин, шаар курууга каралган жерден инвесторлорго чоң жер тилкелери бөлүндү. Аларга мамлекет тарабынан 100% кепилдик берилип жатат. Долбоорго акчасын салган инвесторлорду мамлекет өзгөчө коргоого алат деп ишенимдүү кепилдик берип айта аламын. Асман акылдуу шаарын курууга катышам деген башка дагы инвесторлор болсо, азыр дагы кучак жайып тосуп алууга даярбыз. Келгиле, биздин уникалдуу долбоорлорубузга катышкыла, кыялыбызды ишке ашырып акылдуу шаар куралы.
Акылдуу шаарыбыз эл жашаган конуш жай же жумуш орундары эле эмес, инновациянын, экологиялык туруктуулуктун жана социалдык өнүгүүнүн символу болсун. Башкаларга мындай жаратман иштер боюнча үлгү бололу. Урматтуу инвесторлор, биздин өнөктөштөр, мамлекеттин берген кепилдиги менен эч тынчсызданбай, бир гана ушул долбоорду ийгиликтүү ишке ашырууга максат коюп, курулуш иштерин ыкчам баштай берсеңиздер болот. Учурдагы бийлик, сиздердин ишиңиздерге эч кимди кийлигиштирбейбиз жана мамлекеттин кепилдигин толук камсыздайбыз. Баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе, 2020 жылга чейин болуп келген жагымсыз көрүнүштөр боюнча мамлекеттик органдар болобу, күч түзүмдөрүнөн болобу же деструктивдүү элементтерден болобу келип, болбогон шылтоо таап, опузалап, кандайдыр бир иштерине тоскоолдук кылып, акча талап кылууларына биз жол бербейбиз. Ошол эле маалда жергиликтүү бийликтен же жергиликтүү элдин атынан бирөө жарым келип, мыйзамсыз иш аракеттер менен тоскоолдук кылбайт деп убада беребиз. Кимде ким тоскоолдуктарды кылса, аны менен жеке өзүм эсептешемин. Кокус биздин инвесторлорго карата андай чекилик иштердин чет эле билинсе, мыйзамсыз иш аракеттерге баргандар өтө катуу жазаланат. Biz 2,5 yıl içinde ийгиликтүү иш жүргүзүп жаткан инвесторлорго мамлекеттик кызматкерлер тараптан сый мамиле кылууну жолго кое алдык. Инвесторлор үчүн ар кандай жеңилдиктер, уруксат берүүчү документтерди алууга ийкемдүү жана пайдалуу шарттарды түзүп беребиз. Урматтуу өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр, асман шаарын курууда жашыл, табигый принциптерге негизделген күн тартибинде турган климат маселелеринин алкагында кызматташуу боюнча маанилүү сунуш менен кайрылгым келет. Биз башка региондорго үлгү боло турган, келечекте таза табиятын сактоого салым кошуучу экологиялык шаар курууга умтулуп жатабыз. Ошону менен катар, эл аралык каржы институттары жана асман шаарын өнүктүрүүнү колдой турган башка уюмдар менен кызматташуу ниетибизде бар. Мындан улам мамлекеттик жана жеке өнөктөштүктүн алкагында гранттарды жана башка каржылык механизмдерди пайдалануу мүмкүнчүлүгүн талкуулоо үчүн ачык экенибизди айта кетейин. Сиздерди өнөктөш болууга жана долбоорубузга өз тажрыйбаңарды, ресурстарыңарды жана технологияңарды колдонууга чакырабыз. Урматтуу мекендештер, чынында эле өлкө тарыхында мындай ири долбоорго биринчи кадам жасап жатабыз. Ошондуктан бул акылдуу шаарга олуттуу мамиле кылып, узакка создуктурбай долбоорду ыкчамдатуунун аракетин көрөбүз. Мындай ири долбоордун башталышы менен ата мекендик курулуш ишканалары, транспорт түйүндөрү, темир жолубуз жанданат, миңдеген жумуш орундары түзүлөт. Аны менен кошо бул бир эле Ысык көл облусун эмес, бардык республикабыздын ички карым катнашы активдешип, өндүрүш ишканаларынын өнүгүшүнө өбөлгө болот. Башталган чоң долбоорлорубузга оң көз менен карап, ийгиликтүү ишке ашырылышына баарыбыз салым кошолу. Белгилүү бир мезгил өткөндөн кийин асман шаарыбыз аты алыска угулуп, дүйнөнүн 4 тарабынан туристтер агылган акылдуу шаар атыгып, бул шаардын курулушу башталганда мен да катыштым эле деп сыймыктанган учурга жетели. Кыргызстандын өнүгүүсүнө жер шарты, табият жаратылышы, меймандос эли, потенциалы күчтүү адистери, келечектүү жаштары бар деп баарыбыз айтып келебиз. Мына ушундай Кудай берген артыкчылыктарыбызды туура жактарга өнүгүүгө пайдаланалы. Ал үчүн ынтымагыбызды бекем сактайлы, биримдигибизди бекем кармап, алдыга умтулалы. Башталган асман шаарынын арымы кенен жана түбөлүктүү болсун. Касиеттүү көлүбүзгө көрк берген, туризми менен таанылган, өлкөбүздүн өнүгүүсүнүн башаты болгон Ак Жолтой шаар курулсун. Асман шаарыбыздын пайдубалы бекем болсун. Кудай буйурса, ушул жерде биринчи имараты бүтүп ишке берилип атканда, кайрадан сиздер менен дал ушундай жолугушууга Кудайым насип кылсын. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.
Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургужоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Жашыл бакка оронуп, жыпар-жыттуу гүлдөрдүн кучагында болуусун тилек кылам. Мен шаарым дүйнөдөгү эң кооз жана акылдуу шаар болот. Ой, азаматсың Айдамир. Эжеке. О, Малика. Менин үйүм шаардын дал ортосунда. Чатыры булут чаалган, хайсырайда кооз үй болот. Чет өлкөлүк досума самабат технология менен жабдылган жашоого эң кызык жана ыңгайлуу жашоо шаарым менен сыймыктанып мактана алам. Азаматсың, Малика, азаматсың. Эжеке. О, Тамабил. Менин асман шаарымда жашаган адамдардын өзүнүн ата мекенин кулп бурулуп, өскөн шаарын сүйүп, ынтымактуу жашашын каалаймын. Мен кыргыз элимдин келечегимин. Асман шаары менин шаарым. Балдар, тилегиңер кабыл болсун. Силер эң бактылуусуңар. Мен дагы силер сыяктуу кыялданам. Кыялдар аткарылышы үчүн аракет кылуу керек. Буюрса, биздин асман шаарыбыз жаратылыштын кооздугуна, мөлтүрөгөн ысы көлүбүзгө шайкеш жарашып, дүйнө элин суктандырган граниттей бекем, каухардай кооз, аземдүү шаар болот. Кебай, буюрса асман шаары азыркы замандын талабына шайкеш келип, жогорку технология менен экологиялык, коммуникациялык маалыматтык чордондору шаардын ар бир жашоочусуна ыңгайлуу шарт түзөт. Бул шаар илимдин, билимдин, маданияттын гана ордосу болбостон, кыргыз экономикасын дүйнөлүк аренага чыгара ала турган өзгөчө смарт шаар болот. Балекетиңди алайыным, айланып кетейиним, кабыл кылсын тилегиңди. Береним, бийик болсун туу кармаган урааның. Жалпы журттун арасында аман бол, жараткандан ошол менен сураарым. Түгөй болуп, ак кептердей канат кердик. Асыл ниеттер ак эмгектен акталар. Багындырып, уссак турмуш ашуусун, тууруубуз болот биздин мына асман шаар. Балдарыбыз ушул шаарда төрөлүп, бар бакыттын кучагында чоңойсо, ата журтун, туулуп өскөн мекенин бактап күткөн атуу болуп торолсо. Орындалса biz дагы
ушул шаарда жашайбыз деп турабыз. Мекен үчүн жумшап алган билимди саңгыраган асман шаарын курабыз. Асман шаары биздин кыял эңсеген, үмүтүбүз аткарылат буюрса, биз болобуз бакталуу айлуу тургуну, келечеги кенен кала курулса. Асман шаары башка шаарлардан өзгөчөлөнүп, жаратылыштын ресурстарын толук колдонгон, экологиялык жактан таза, экономикалык жактан үнөмдүү, күн нуру менен шамалдан алынган энергия менен жашыл шаарга айланып өзгөчөлөнөт. Коммуникациялык башкаруулар нанотехнологиялык илимдер аркылуу башкарылган Smart City болот. Тілегіңер орындалсын, садағалар. Жақшы тілек жарым ырыс дейт. Бұйырса, үмітіңердің шоғыласы нұрын төгіп, қиялыңардағы шаар құрылып, дүйнөні дүңгүрөтөр. Келгіле, сілерге батамды беріп қойойын. Көк теңірде тірек қылып, көктен күткөн тілек қылып, шаарыбызды жалға дейлі, жамы жұртқа түнек қылып, жалпы аламды тірек қылып, жаратқанды тілек қылып, асман шарын жалға дейлі, жалпыбызға түнек қылып, тілегіңер орындалсын. Амин. Eseri çok birinde çıldızdık, ezilteden mızamı oturmuştu, Elçenin göktün kolduk durganга, çıldız bolup çatçanı kırgızdı. Asman, asman, çırpılbaysın, sınbaysın, arbap gözlü bir orduğan çılbaysın. Asman, asman, gidi bulut camını, adamların tardığına hıylaysın. Çalgız seni hiç kim albay dençilir, yaşap gelin açık asman eltilir. Göz aldığına kança zaman öksüda, göğüsüm sıraldırmay meldirir. Asman, asman, gödürdüysün sınbaysın, ay yıldızlar aylansa da cılbaysın. Asman, asman, gidi bulut camını, adamların darlığına hıylaysın. Tübün barbu kimdir içine baytalar, tügün böysün tübülügün baykalar. Keng düğünügü bakbay jürüp atırır, men işedim canım senden jay tabar. Asman, asman, eskirmeysin, sınbaysın, ayalandı altın güngü nurudaysın.
Asman asman giydi dolu camını, adamların dardırına hıylaysın. Asman 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 cırtılbaysın sınbaysın, arbap gözlü bir orduman cılbaysın. Asman asman giydi bulut camını, adamların dardına hıylaysın. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнур Сатылганова.